Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Жылқы сүйүүчүлөр, аламан улак сүйүүчүлөр, биз кезектеги чыгарылышыбыз Ош обласы Куршап айылында болмокчу. Европа жылкысы сатыкка чыкты. Европа жылкысынын маалыматын бере турган болсок, жашы 9-апрелде 29-апрелде 3 жаш болот. Азууларын сая элек, путу колу таза, бою метрге, евро уребен метрге өлчөп койдук. 1,71. Жашын айттык, 3 жаш. Тарбиясын абдан жакшы келтирип коюптур. Кызыккандар болсо келип минип көрүп алсаңыздар болот. Улакка чабыла элек. Бул эми азыр жаш өспүрүм. Алган тарбиясын улактагы тарбиясын өзүңүздөр келтирип аласыздар. Аттын зардасы аябай жакшы экен, аябай тарбиясын негизи эле жакшы тарбиялашыптыр. Атты кичине өдө ылдый жылуулуп коёса таксырма, машалла. Ай, машалла. Европа жылкысы 3 жаш. Бер буруп бастып коербиз. Ай, машалла. Аттын толугураак маалыматын биздин Тулпар аттуу YouTube каналынан жана Instagram баракчабыздан, TikTok баракчабыздан көрө аласыздар. Ош обласы Куршап айылы, бою 1,71. Аттын негизи мүчөсү сыны абдан жакшы экен. Ким алса дагы насип кылган болсун. Бери буруп бастырып коюңуз, путтарын тартып коелу. Туруп туруңуз. Машалла, машалла. Машалла, машалла. Мына сиздерге чыгып жаткан Европа жылкысы Лотар деген кайман ат экен. Сиздерге азыр туулган күнүн дагы көргөзүп коелу. Мына ушул аттын ачып берип коюңуз ака. Ушул аттын паспорту мына 29-апрелде 3 жаш болот. Параметрлери: пешенесинде кашка, артыңкы 2 буту ак. Пешенесинде кашка. Ака, эми аттым толугураак маалымат алып алсак, сизге канча жашында келди? Жеп ичиши кандай, ден соолугу кандай, тарбиясын канча жылдан бери минип келтирдиңиздер? Ушу тууралуу маалымат берип койсоңуз. Assalamu alaikum. Бизге 10 айлыгында келген. Бишкектен ошо келгенде Бишкектен алганбыз 10 айлыгында. Анан жеп ичиши бул өтө жакшы жейт экен. Европа жылкылары. Чем кара быйырга караганда булар күчтүү жейт экен да. Ошол анан минилип тарбиялатып койдук, службаны көрсөтүп. Жакшы. Кайсы палбан бир улакка бир аралатып салып көрбөдүңүздөрбү? Жок, улакка башым аралаткан жокпуз. Только улактарга барып тамаша кылып, чекесинде тамаша кылып эле келип атты. Так улакка салып көргөн эмеспиз. Машалла, машалла. Мына достор, аламан улак сүйүүчүлөр, маалыматты толук алдык деп ойлойбуз. Аттын буттары 4 буту таптаза, бир жеринде чийилген, шишик, ондой нерселери жок. Машалла. Аттын мына тишин дагы сиздерге так көргөзүп коелу. Карбашып коюңуз ака. Мына тиш азуу сая эле, алды дагы, үстү дагы 3 жаш болот. Жазга машалла, машалла деп коесуздар. Содаңыздарды берсин, толугураак маалыматты, телефон номерлерди, WhatsApp номерлерди, байланыш номерлерди калтырабыз. Ошол жактан байланышып, Ош обласы Куршап айылына келип, атты көрүп алып кетсеңиздер болот. Эми аттын баасын кандай коебуз ака? Баасын дагы айтып койсоңуз.